Барыңыздардын кутмандагыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн да биз өзүңүздөр көз болуп тургандай эле Сулайман тоодобуз. Азыр бул жакта Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, самбо, алыш күрөшү жана дзюдо боюнча спорт чебери Динара Камчыбекова жана анын окуучулары менен биргеликте таңды тосуп алабыз. Салам. Реглас. Салам. Барыңар кутмандагыңар менен. Кутмандыңыз келди. Жакшы, рахмат. Бул жакта машыгууну баштай бериңиздер, э? Ооба, баштадык. Азыр кандай? Даярдыкчы? Даярдык буюрса эртең 28-inde чемпионат болот, кубок. Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат ал. Ошол кубокто мастерский кубок болот. Мастерский кубокто биринчи жана экинчи орунду ээлеген дээрлик спортсмендерге мастер спорт деген спорт чебери деген нам берилет, ыйгарылат. Анан демек, ошого күчтүү ишке даярдык, бул жакта? Даярдык болуп атат, ооба. Өзү эртең менен бул жака Сулайман тоого тез эле чыгып турасызбы? Ооба, биз баттан эле кросс кылып турабыз. Бул кросс кылбасактагы тренировка учурунда дыханиябызды ачыш үчүнчү өтө керек. Бул гибкий жактан дагы, дыхания жактан дагы өтө биз тез алектен турабыз. Жака тез эле чыгып турасыздар. Жакшы экен. Азыр чуркап келдиңер же эми? Азыр разимка кылып атабыз, азыр чуркайбыз. Азыр анда бул жерде мен да силерге кошуп бир машыгып көрөйүн, э? Жүрүңүз анда. Анчалык деңгээлде колумдан келет, бирок билбейм. Азыр бул жакта мен да силерге теңелип, машыгамда бир аз чарчап калдым, бирок кантсе дагы ден соолук үчүн пайдалуу эмеспи. Айтсаңар эми бул жактагы кыздарды канча жылдан бери тарбиялайсыңар? 1 жыл толук кандуу боло элек, бирок биз өзүбүз бул жак менен машыкканы же болбосо биз машыктыруучу болуп иштеп жатканыбызга июлда 1 жыл болот. Ошол 1 жылдын ичинде Ош шаарынын ичинде гана, мелдештердин ичинде гана мелдештерге кошуп, мелдештерди күрөштүрүп үлгүрүп калдык. Ошол Ош шаарынын мелдештеринин ичинде 3-чү, 2-чи, 1-чи орундарды ээлеген кыздарыбыз бар. Чоң салмакта 57-63-төчү. Чемпионатка алгач ушул чыгат экен да, э? Ушулар буюрса. Кыздар менен машыкканды дагы көрсөтүп берем. Кандай машыкканды дагычы. Кандай көрөлү, э? Болуптур. Ар бир спортто сөзсүз местасынан жылдырманча эч кандай приемга же болбосо эч кандай эмеге кетпейт да, чабылбайт да. Анан сөзсүз местасынан жылдыргандан кийин өзүң ыңгайлуу, өзүң күндө жасап жүргөн приемга кетирсең болот да. Сөзсүз мына равновесияда мына сол оң бутубузду артка алып баштайбыз. Оң бутубузду өзүбүз менен каттал менен алып чыгабыз да. Каттал менен жылдырабыз. Ошол каттал менен жылдырганда мына бутубуз ийилип койгокта болот, ийилип жылгытсак да болот. Бул остогори деп айтылат. Же болбосо ушул равновесиядан жылдырып атканда мына ушул эле оң бутубузга мындай подножка коюп да жылтсак болот да, передний подножкачы. Ушул менен мына тыкап эле кетет да. Анан бул ар бир спорттун өзүнүн эрежелери бар. Эрежелерин билип, ошол нерсени бир приемдо 1000 жолу кайталап күнүнө ошол кайталап жакшы мелдешке жакшы даярданып барган спортчуларга дээрлик мелдеште оңой эле болот да. Мисалы үчүн айтылат, тренировкада канчалык тер төксөң, ошончолук мээнети көбүрөөк болот, мээнетиң үзүрүн көбүрөөк аласың депчи. Азыр кросс кылабыз. Кросс кылган азыр дене боюбузду жумшартып, буттарыбызды разимка кылып даяр болдук. Анда эмесе кросс кылалы. Айтор силерге жеттим. Келемизби? Бул жерде эс алууга кечкен окшойт, э? Кыздар бул жерде эс алууга турушкан. Дайым эле ушундай болот. Биз кросс кылгандачы эл жок малда
чыккан бул эртең менен саарда гана чыксак эл жок малда элге тоскоол болбой, эл бизге тоскоол болбой чуркап кетебиз да. Если ушул убакта обедтен кийин именно 4-төн кийин чыксак, ушул элдер да эз алууга чыккан болот, туристтер да көп болот бул жерде, ошондуктан кичине тоскоол жаратып калат да. Азыр бул жактан эз алып алып, андан нары түшүп кетебиз. Буга чейин эми бул жакта окуучуларыңар жөнүндө гана сүйлөштүк. Өзүңөр жөнүндө да сүйлөшсөк, өзүңөр жөнүндө бир кандай жаңылыктар болууда? Буюрса, жаңылыктар, максаттар өтө чоң, өтө көп. Бул максат бул эртең буюрса чемпионат Азия болот, 21 майда Ош шаарында болот. Андан кийин көчмөндөр оюну болот Түркияда. Ошол жака дагы жолдомо алганбыз, ал жака дагы барабыз. Бул жолдомо алган ар бир спортсменге биринчи ийгилик, экинчиси өзүндө өтө чоң. Ар бир спортсменде чет элге чыкканда же болбосо өтө чоң Кыргызстандын аты менен, намысы менен күрөшүп берип атканда өтө чоң жоопкерчилик болот. Ошол жоопкерчиликтердин өтө чоң жоопкерчиликтердин алдында турабыз. Буюрса, иншаллах буюрса, жакшы максаттар менен күч кубаттап турган учурубуз. Жакшы жетишкендиктерге жеткениңиздер, анда. Рахмат. Азыр мен бул жактагы жаш дейинчи. Антсе сиз деле жашсыз, эми бул жакта сизден да жаш спортсмендер менен сүйлөшпөйүн. Азыр бул жерде кыздар баарың эс алганча, бул жакта Кыргызстандын символу болгон желекти тамашалап турасыңар, Бул желекти көргөндө эми өзгөчө башка адамдардан да айырмаланып, силерде башкача бир сезимдер болсо керек. Кыргызстандын желегин көргөндө биз олимпиадага чыгып Кыргызстандын желегин желбиреткибиз келет, гимн Кыргызстандын гимнин ырдаткыбыз келет. Ар бир спортсмен Кыргызстандын желегин көргөндө өзүнүн патриоттулук сезими ойгонсо керек. Бизде дагы ушундай болуп турат. Биз баарыбыз, бул жердеги кыздардын баары Кыргызстан желегин бүтүн дүйнөгө таанытып, баардык адам тааный турган кыз болубуз келет. Кыргызстан желегин караганда биз биринчи место алганда, эсиме жок айткандай, биринчи место алгандай гимн биз Кыргызстандын желегин көргөндө жанагы чоң соревнование олимпиаданын эме чемпионатына чыкканда ошол жакта Кыргызстандын гимнин ырдатып, чоң желекти көтөрүп алып, Кыргызстандан болом дегендей эме кылып, Кыргызстанды таанытып жүргөн эмелер келет. Буюрса ошондой болот. Ошондой кыялдар, ошондой максаттар болот. Ооба. Биз ошол чоң ареналарга чыкканда өзүбүздүн желегибиз менен сыймыктанабыз, өзүбүздүн желегибиз да өзүбүзгө мотивация берет. Ошол Кыргызстан биз менен сыймыктангандай, биз да Кыргызстан менен сыймыктанып жүргүбүз келет. Ошо. Анда барыңар, кыял максаттарыңарга жетти кыздар. Кыргызстан жүрөгүндө, Кыргызстан алга. Мына ушинтип машыгууларды аягына келип калдык. Ооба, аягына келип калды. Биз ар дайым келип туруңуздар. Сиздер да спорт менен машыгып туруңуздар, чакырып кетебиз сиздер да, жана жалпы кыргыз элин, жана жалпы жаш муунду. Бизге ушундай бизге окшогон бизден күчтүү спортсмендер чыга берсин, Кыргызстан желегин желбиретип, гимнин өтө чоң өлкөлөрдө, чоң турнирлерде гимнди жаңырта берсин. Ар дайым кыргыз элим, мекеним аман болсун. Сиздерге да алдыдагы мелдештерде ийгилик. Кыргызстандын желегин ар дайым желбиретип жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ушул жерде кезекти кесиптештериме берем. Сиздер менен ары танда кайрадан амандашканча деп каламын.